Алтынбек агай, саламатсызбы? Биринчиден биздин интервьюбузга макул болгоnuңузга чоң рахмат. Бул боюнча 2018 жылдары, 2019 жылдары дагы ушул президенттин деңгээлинде ошол кездеги көтөрүлүп, ушул той маселесин бир тартипке алып келүү боюнча мына биздин Садыр Нуркожоевич дагы ошол ашепке коротуп, экономикабызга абдан терс таасирин тийгизип атканы боюнча дагы бир тапшырмалар берилип, ар бир айыл өкмөттөрүнүн райондордо, республика боюнча каралып келди. Негизги күмөндөр абылып айтып атканына мен көбү нерсе кошулам. Туура адамдын өмүрү убакыт менен ченелет да. Жашаган убактысы дагы ашепке, эч нерсе ашепке болбош керек. Ашыкча болгон бул ден соолукка дагы, экономикага дагы туура эмес. Мисалы үчүн биз ал жактан 6-7 саатты өзүбүздүн өмүрүбүздү коротуп атабыз. Экинчиден биз 3-4 күндө же 5-6 күндө жей турган тамакты 7 сааттын ичинде биз жеп атабыз да. Анан бул экономикалык жактан дагы, өмүрүбүзгө дагы, ден соолугубузга дагы зыяны тийип жатат. Бул убакытты кыскартып, мындай ашепке, мындай кандай десем, ысырапкорчулукка барбашыбыз керек. Бизге негизги тойдун багыты бизде атаандашуучулукка өтүп кеттик. Биз деген ашыра той жасайм деп эле ашыкча тамак коюу, кымбат тамак коюу, же ашыкча мал союу, же өзгөчө бир нерсени өткөрүү деп эле атаандаштык менен кээ биринин колунда бар, кээ биринин колунда жок. Той өткөрүп, 10 жылдап кайра ошо тойдон кутулам деп, өзүнүн ошол жаңы үйлөнгөндөрдүн тоюн өткөрүп, ошол 2 үйлөнгөн жаш ошонун айынан ажырашып кеткен убакыттарда көп болду. Анткени ал карызга батып, намыстанып, убагында той өткөрүп, андан кийин 5-6 жылда ошонун кутулганын азабын чеккенде көптөгөн ошо үй бүлөлүк бузулууларга алып келет. Ошон үчүн бир өзүнүн бир стандартын ойлоп чыгып иш алып барса болот. Андан тышкары биздин дагы ошол быйылкы жылдагы ошол маданиятыбызга, ошол маданияттын ичинде бул тойдо коноктоо маданияты дагы маданиятка кирет. Биз ошого жылдын башында салымыбызды коштук деп ойлойм. Биз ошол тойго келген элдин маңдайында фонограммасыз ырдоо боюнча дагы өзүбүздүн мамлекеттик мекемелердин баардыгына фонограммага тыюу салганбыз. Ал эми ошол жакта азыр барып аткан, той өтүп атканда дагы биздин ырчыларыбыз ошол жакта жанды үйүн ырдап, ошол элден ошол той ээсинен алып аткан акчасын актаганга мындай жакшы иштер болуп жатат да. Бул мамлекеттик саясатындагы биз ошол той маселесин жүргүзүшүбүз керек. Муну биз нормага алып келип, жаңыча ошол күмөндөр агабыз бул жөнөкөй эле адам эмес, бул өтө таланттуу адам, баардык жагына таланттуу болот. Анткени ал киши тойлордо көп жүрөт, кээ бирде тамада болот, кээ бирде тойго барат. Анан биз эртерээк бүтсө экен деп кетели дейбиз, ошо тойдун ээси таарынып калбасын деп ошо 7 саатын отурабыз, 7 саатыбыз өтөт. Анан биз Күмөндөр Абылов айткандай саат 12-1лерде тарайбыз, келип жаткычак 2 болот, эртеси ошол иштей албай, кыйналып, ошол адамдын көңүлү деп кыйналып, көп жагына терс жактары тийип жатат десек болот. Муну биз кыргыз эли түшүнүк менен кабыл алып, ушундай бир жакшы 3 сааттагы абдан көп убакыт. Ошол убакытты туура пайдалансак, эң жакшы болмок деп ойлойм. Муну атайын эми мыйзамдаштырып, моунча саат деп бөгөт коюп эмес, адамдын аң сезими жетип өздөрү өзгөртүш керек деп ойлойм да. Аттуу баштуу адамдарыбыз, колунда бар адамдарыбыз ошондой убакытты биринчи башташ керек. Колунда бар адам башташ керек, колунда жок адам эмес. Түшүнгөн, интеллектуалы жогору деген адам адамдын өмүрүн, убактысын баалаш керек. Конокторунун убактысын баалаш керек. 3 сааттын ичинде көп нерсе батырса болот. 1 сааттын ичинде бүт жашоонун көп нерсесин көрүп чыкса болот.
биздин спектакльдерибиз деле, концерттерибиз деле 1 саат, 1,5 саат, 2 саат, кээ бирлери 3 саатка чейин барат, аябай чоңдору. Бирок ошону дагы туура тарбияласа адам көп руханий байлык алат. Адам бул материалдык нерсе менен гана байланбайт. Ошон үчүн руханий байлык алып, анан өзүнүн нормасындагы тамак жеп, тамактарды дагы ушул ден соолукка пайдалуу тамактарды жеп, анан бир маданий эс алуу болсо, элдердин баары агылып, өздөрү ушундай чын дили менен бармак деп ойлойм. Экинчиси, ушу той өткөрүп аткан адамга дагы абдан зыян тийип жатат. Ошол алып келген кошумчасы дагы жетпей калып, мындайча айтканда карызга баткан адамдар көп тойдун артында. Убагында жаш кезде менин да башымдан өткөн, баягы той берем деп абдан кыйналган күндөр көп болгон да. Бул ошон үчүн кыйынчылыктан 6 жылда чыккан, ал кыйынчылык убакыттар болчу. Бирок ошондон кийин мен той дегенди аябай жаман көрчүмүн. Анан ал өзүң азыр ар бир Кыргызстандын эли той өткөргөн. Бирок анын кыйынчылыгын билет. Кээ бирлери тойдон пайда табат, кээ бирлери тойдон зыян табат. Бирок ал пайда деле көп убакытка көп пайда алып келбейт го дейм, андан да көп пайда тапмак эгерде туура колдонсок. Мындай жаманчылыкта биз намыстанып, мен ушул адамга сый урматымды көрсөтүп деп мал союлат. 1 эмес 2ден, кээ бирлерин 3төн, кээ бирлери 5тен мал союп өзүнүн колунда барысында. Анан кийин ошол адамды акыркы сапарга узатып жатканда биз ошого маани бербей, биз ошо элди тосуп алуу, элге устуканын туура тартуу, ошого жайылтуу деп атып эле биз башка менен алек болуп, бир нерсе бир туура эмес жолго кетип калгандайбыз да. Чын-чынында бул жактагы бир жарышуу болуп калгандагыдай да. Ал эми ошол кыйын башына кыйынчылык түшүп аткан, өзүнүн ошол жакынын акыркы сапарга узатып аткан адам үчүн ошол киши жөнүндө ойлонуп, ошонун жакшынакай зыйнатын өткөрүп узатуудан эмес, ал эми буга кудам келип калыптыр, буга уча тартышым керек эле, буларга мен жакшынакай стол жасашым керек эле, бул жакты мен бул жака жаткызышым керек эле деп ойлонуп, мындай көп түйшүк болот. Кээ биринин жанакы айткандай эле бул той сыяктуу эле кээ биринин колдорунда жок. Ал эми ал дагы ал киши дагы абдан оготер ошол азап тартып, акыркы сапарга узатып, ичинде кайгы болуп аткан адам андан дагы какаганга муштаган деп коет, ошондой абалга алып келет. Муну дагы туура президентибиз да туура чечим кабыл алып, могул ысырапкерчиликке жол бербөө боюнча тапшырма берип атканы бул туура деп ойлойм. Бирок эң башкысы биз идеологияны элибизге ушул массалык маалымат каражаттарынан, ошондой Гүмөндөр агабыздай болуп эле талкууга салып, биз аң сезимибизди өзгөртүшүбүз керек. Адамдын бирдеке менен тыюу салсаң, күчөп кетиши мүмкүн, тескери түшүнүп. Ал эми ошону түшүндүрмө болуп талкууланса, чынында эле мен деле ойлонуп атып, мен да өзүм деле Гүмөндөр агабыздын, мен көп убактым жок андайларды окуганга. Эмнегедир ошол постту Гүмөндөр аганыкын мен окуп калдым да. Окуп атып мен деле ойлондум, эмне үчүн биз чынында эле стандартынан кайта албай эле, эмне үчүн мен кызымды узатканда деле тиги турмушка чыгып атканда кыскартып койсом болбойт эле, моундай болбойт эле деп ой кетет да. Ошон үчүн бирөөгө акыл айтуудан эмес, ар бирибиз өзүбүз баштасак, ушул бат жайылмак деп ойлойм. Бул жерде ар бир мекемеге тапшырылган. Азырынча бир дагы ушул көрүүчүлөрдөн арыз түшкөн жок. Биз ошолор менен гана аныктап жатабыз. Жана ар бир азыр техникалык базабызды күчтөш үчүн бизде мамлекеттен каражат бөлүнүп жатат, техника жөнүндө. Ар бир нерсеге ошо чыр болбош үчүн ар бир концерт, иш-чаралардын баардыгы тартылып, эгерде ошол чынында эле фонограмма болуп чыга турган болсо, ошол жерде иштеген үн оператору, администратор жана жетекчиси биз сөгүш беребизби же жумуштан четтетебизби, ошондой колдонобуз. Бул чара көрөбүз да, мындайча айтканда. Бул боюнча мен бир гана 2 жана жерден уктум, анан өзүм 1-2 жерден көрдүм, бирок бизге карабаган жерден, бирок биздин
артисттердин ошо мамлекеттик деңгээлдеги кээ бир иш чарада чыгып атканын көрдүм да, мен ошол жерден барып токтору менен эле мен барып айттым, бул уят, мындан кийин мындай болбосун. Андан кийин мен көп жерлерге бардым. Ушунчалык кээ бир жерде техникалык базасы күчтүү болгондуктан фонограммадан айырмасы жок. Мен өзүм барып звук оператордун жанына же жардамчымды жиберип текшерип, анткени менин жардамчым да музыкант, ал жакшы түшүнөт, ошонун баарын каратып, бирок жандуу үн менен ырдап ошондой деңгээлге жетип атканына абдан кубандым. Биз бул азыр мыйзамдаштырып жатабыз. Ошол мыйзамыбызга өзгөртүү киргенден кийин бул мындайча айтканда бул мыйзам түрүндө иштей баштайт. Андан тышкары биз дагы өзгөртүү киргизебиз. Эгерде ушундай элди алдаучулук болсо, мындай сот иштери козголо турган дагыдайга чейин алып бара турган мыйзамдарды иштеп чыгабыз. Анткени башка өнүккөн мамлекеттерде муну мошенничество деп коет, элди алдоо деп. Ошон үчүн өзүнчө статьялары болот. Биз да ошолорго өзгөртүүлөрдү киргизип, кошумчаларды киргизебиз. Бул бардык республика боюнча каралат. Бул кафе, ресторандарга дагы тиешелүү болот. Мурун башында биз сүйлөшкөндө абдан чоң сумма коелу деп чечкенбиз, бирок бул сумма деле оңой каражат болбогондуктан ошондой кылып азыр чечип иш алып барып жатабыз. Бул боюнча Акылбек Күсөнбекович министрлер кабинетинин төрагасы дагы тапшырма берген. Бул боюнча абдан катуу штрафтарды коюу боюнча. Биз чынында эле ушул тойлордо дагы ырдаганда биз элибизди алдабашыбыз керек. Бул биринчи эле жагы. Экинчи жагы, биз чынында нукура таланттарды ушул фонограмма менен жок болуп жатат. Анткени бул өзүнүн ырынын текстин билбейт. Ошол ырынын обонун да унутуп калышы мүмкүн. Анан адамда эс тутум деген жалкоолукка көнүп калат дагы, кийин жөн эле бир убакыт 5 мүнөткө, 3 мүнөткө сахнага чыгып коюш деген эле болуп калат, ал өзүнүн максатын жоготуп кою деп. Анан биз эл аралык деңгээлдеги конкурстарга катышканда Кыргызстан чынында баксаңыздар кийин абдан артта калдык. Кошуна мамлекеттерде фонограмма колдонуп жүрөт, бирок биз алгачкылардан болуп аябай катуу тыюу салдык. Биз буга чейин Маданият министрлиги мыйзам чыгарганбыз, көптөгөн аракет кылып фонограмманы тыябыз деп аракет кылган, бирок баягы көпчүлүк болуп, баягы жеңип кетип турушканда мында биз абдан катуу туруп, биздин ушул көрүүчүлөрүбүздүн азайып кетиши дагы ушул фонограммадан деп ойлойм. Анткени биз эч качан нукура нерселерге жандуу нерсени биз сахнага алып чыгышыбыз керек. Ошол жерде ким таланттуу, ким талантсыз ошондо көрүнөт. Мамлекеттик иш-чараларга чакыргандардын эми ар бир ырчынын өзүнүн талабына жараша болот. Мисалы үчүн кээ бирлери 15 000 сом дей турган болсо, кээ бирлери 10 000 сом, кээ бирлери 50 000 сом, кээ бирлери 100 000 сомго чейин бар. Чет мамлекеттен келе турган же өзүбүздөн дагы өзүн башкача баалаган продюсерлер келип чоңдолот. Биздин ушул каражатыбыздын жетишинче гана биз макулдугубузду берип, ошолор менен иштешип келатабыз. Баалары ар кандай. Чет мамлекеттен келе турган ырчылардын өзүнүн талаптары бар. Алардын ошол техникалык базаларын, моундай райдерлерин туура коюп берүү боюнча талаптары менен келинет. Ошол эле жатакана, тамак аш маселеси кандай деп, мына көп жактуу болуп чечилет. Бирок баалары ар кандай. 10 000 сомдон 100 000 сомго чейин десек болот. Азыр Кыргызстанда бир мамлекеттик иш-чарага бир ырын ырдап катышкан ошол ырчыларыбыздыкы. Бизде атайын бул маалымат жагынан мыйзамдарыбыз иштелип, кээ бирлери өтүп, ошол боюнча биз иштерди алып барып жатабыз. Эгерде мен түшүнөм, блогерлер бул жаңы азыркы заманбап эркин журналисттер десек болот. Өзүнүн позициясы бар, өзүнүн жашоого көз карашы бар, өзүнүн патриоттук сезимдери бар. Кээ бирлери туура жолдо, кээ бирлери туура эмес жолдо. Ар кандай адамдын өзүнүн тарбиясына жараша болот десек болот. Кээ бирлери акчага алданып башкача иштеши мүмкүн, кээ бирлери чынында патриоттук сезим менен деп ушул мамлекет көрбөй аткан нерселерди айтып көрсөтүп аткан блогерлерибиз бар. Көбүн эсе мындай
жакшы десек, бул жакшы жакка умтулуп туура көрсөтүп аткан блогерлердин мен көбүн көрөм. А туура эместери өздөрү кармалып көп болдук. Бизге дагы келип, мени да жолдон кармап алып жүрүп, өзү ошо кармалып калган блогерлерди да көрүп атам. Негизи бизде сөз эркиндиги ушул Орто Азия мамлекеттеринин ичинен эң мындай эркин биз деп ойлойбуз, биз деп сезебиз. Бизде ошондой, чын эле ошондой, анткени кошулган мамлекеттерге биз көп барабыз, аяктын өздөрүнүн тартип мыйзамдары менен иштешет. Анан бизде бир кичинекей мыйзамдуу жол менен барсаң дагы бизде мындай протест башталат. Эмне үчүн буякты биз сөз эркиндигин бузуп атабыз мындай деп. Бирок биз кабыл алынган мыйзамдар менен иштешибиз керек. Жалган маалыматтар боюнча, туура эмес маалыматтар же бирөөнү каралоо боюнча биз туура жүргүзүшүбүз керек да. Анан азыр деген бул маалымат бул чоң курал болуп саналат. Акты капкара кылып каралап чыксаң болот, же кара кишини эле аппак кылып укмуш периште кылып койсо болот да. Ошон үчүн ошону туура колдонушубуз керек. Бул ар бир журналисттин, ар бир блогердин өзүнүн ички мындайча айтканда мыйзамы, чынчылдыгына жараша болот. Эгерде туура алып барган болсо, эл дагы туура кабыл алат баардыгын. Ошого колдоо көп болот. Ал эми алдап жүргөн болсо, убагында билинбесе, бирок бир күнү болбосо бир күнү билинет, анан айыбы чыгып калат. Ошон үчүн ар ким өзүнүн тагдыры, өзүнүн жашоосу үчүн туура иш алып барыш керек деп ойлойм. Мен ал туура нерсе деп ойлойм. Анткени мындай да, ар ким тапкан ишинен налог төлөш керек. Мен жеке ишкер болуп, бир жерден бир бизнес ачып, иштете баштасам, сөзсүз ал налог төлөп баштайт, чынбы? Анткени ошол мамлекеттин мыйзамдары менен иштейт да. А блогер болуп акча табуу бул дагы ошондой эле иш. Ар бир Кыргызстандын жараны иш алып барып каражат тапса, сөзсүз соцфондко, налогко каражат төлөш керек. Анан таап алып мен өзүнчө эле бир башка дүйнөдөнмүн дебейт, анткени ал ошол жерде жашайт, ошол мамлекет салган жол менен жүрөт, ошонун көп нерсесинин баардыгы колдонулат. Биз ошондуктан мамлекетибизди өнүктүрүп өстүрүү үчүн, шарт болуш үчүн, арттагыла мамлекет болуш үчүн бул салыкты биз сөзсүз төлөшүбүз керек. Бул жөнөкөй эле көрүнүш. Бул бизде баягы эркин мындай туура эмес деп кыйкыра беришибиз мүмкүн. Өнүккөн мамлекеттердин баарына барсаң, ар бир адамдын аң сезип сөзсүз төлөш керек деп, өздөрү очередке туруп төлөшөт. Анткени кийин сурайт, сиз муну каяктан алдыңыз? Муну каяктан жөн эле чыгып калат да. Андай деген жок. Өнүккөн мамлекеттерде бул тартип аябай катуу кармалат. Салык маселеси. Бул иш мындай. Бизде атайын ошол мыйзамда жазылган. Эгерде туура эмес жалган маалымат боло турган болсо, биз атайын бизге кайрылуулар түшөт. Ошол кайрылуунун негизинде ошол телекомпаниябы, радиокомпания, же бир блогерби, же бир сайтпы биз ошого атайын кат жиберебиз. Анткени биз маалымат министрлигибиз. Маалыматтын мыйзамдарын, ошонун саясатын биздин министрлик жүргүзөт. 24 сааттын ичинде бул маалыматты өчүрүңүз. Бул жалган же туура эмес айыптап атасыңар деп биз беребиз. Ошонун негизинде алар биз өчүрөбүз же өчүрбөйбүз. Сайттан алабыз, албайбыз, эфирден алабыз, албайбыз деп чыгышат. Ошондо биз алар өчүрбөсө, биз аларды 2 айга өчүрөбүз. Эгерде дагы эле өчүрбөй улантып кете бере турган болсо, анда мыйзам жолу менен, сот иштери менен иш алып барабыз. Азаттык боюнча дагы биздин ошол атайын тышкы иштер министрлигинен бул тышкы саясатты жүргүзүүдө биз кошунан мамлекет менен болгон чыр-чатактан келгенде маалымат эки жактуу туура эмес болуп калган. Анткени бул эки мамлекет, кошуна мамлекет жашап аткан мамлекет биринчилигине чагымчылык кылып аткан сыяктуу болуп калды да. Алар антип деле ойлогон эмес. Бирок ошол маалымат ошондой чыгып калды да. Ал жактан айтып атат.
бул жолгусунда Кыргызстан тарап биринчи согушту баштап басып кирди деп ал жака биринчи сөз берилип, ал үстөмдүк менен даярдык менен айтылып калды. А биздики даярдыгы жок. Мындайча айтканда чын эле Кыргызстан тарап басып киргендегидей болуп калды. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасынын президенти ООНго учуп барып, бүт бардыгын өзүнүн кандай позицияларын, бүт маалымат базы спутник деген бар, бүт бардын маалыматтарын бар тактай турган нерселер айтып алса дагы мындай болду. Ошон үчүн биз дагы туура деп көрдүк саясатынан. Ошон үчүн биз Азаттыкка жөнөттүк. Жөнөткөндөн кийин алар биз жок өчүрө албайбыз деген. Биз анан эфирди токтоттук. Анан 2 айга чейин дагы өчүрүлгөн жок. Анан сот иштери башталды. Алар бизди берди, биз аларды бердик. Биринчисинде биз уттук. Бирок ошонун астында Азаттыктын башчылары Европадан келип, мамлекет башчысы президентибиз Садыр Нуркожоевич менен биз дагы катышып, ал жерде тышкы иштер министри, маданият министри, мен, алар тараптан Азаттыктын иштегендер келип ошол жерден макулдашылган. Ал жерде Садыр Нуркожоевич да айткан. Бул жерде сөз эркиндигин басмырлоо эмес. Биздин мамлекетибиздин немесине доо кетип атат. Биз ошону гана позициясына, бул менин жаптырып койгон нерсем эмес. Бул мыйзам ченемдүү ошол маданият министрлиги, маалымат министрлиги жаптырып атат. Силер менден көрүп атасыңар, басым жасалып атат. Жок, мына турат, өзүңүздөр, мен макулмун. Мен тиги бул жака тартып же бул жака тартайын деген. Туура иштеп, мамлекетти каралабай туура алып баргыла, мен макулмун. Сиздер келишип алгыла деп ошол жерден президент өзүнүн сөзүн айткан. Биз андан кийин калып, биз бир эле нерсени сурандык. Мыйзам боюнча туура эмес маалыматты сиздер ушул эки жактан дагы көптөгөн адамдар өлдү. Ошолорго туура эмес мамиле болуп атат. Эки мамлекетти достукка алып келүү эмес, чыр мамилесин жараткан эфир болуп атат. Ошондой маалда негизи мындай туура эмес маалыматтар чыкпаш керек, тем более Азаттыктан деп, ошону алып коюңуздар дедик. Алар жок, биз ала албайбыз деди. Анда кайра соттуулантабыз деп, андан соттуулантып, андан кийин өздөрү эфирден алышып, бизге, президентке кат жиберишти. Ошондон кийин биз көрүп, анан кийин бир чечимге кабыл алып, уруксат берилди. Мамлекеттик мүлк дегенди сиздер жакшы билесиздер. Бул маданият министрлигине караштуу кино департаментине караган биздин 37 кинотеатрыбыз бар республикачы. Ошонун бири бул Октябрь кинотеатры. Октябрь кинотеатры буга чейин ижарага берилип келген. Синематика деп ошол тарап алып, анан мындан 2 жыл мурун алар бул бизге актуалдуу болбой калды. Биз өзүнчө кинотеатр салдык, өзүнчө ошол жака кетебиз деп, ал жакты өткөрүп берип кеткен. Андан кийин ал жака эч ким ижарага алган эмес. Ижарага алынбастан кинолор коюлуп, өзүнчө эле мындай дирекция деп түзүлүп, хозрасчет деп эле. Бирок андай биз текшерип, комиссия түзүп бүт баарын текшерип, андай документтер жок. Эч кандай мындайча айтканда улсат берилген эмес. Бул негизи аукционго коюлуш керек ижарагаларда. Аукциондон утуп алгандан кийин, андан кийин мыйзам чегинде ошол моунча жылга деп ремонтун жасап, тиягын иш жүргүзүп. Ал документтердин бири жок эле, жөн эле иш жүргүзүп, кинотеатр кээ бирде ботинке саткан магазинге айланып, кээ бирде башка нерсеге ижарага берилип, асты башка ижарага берилип аткан мен өзүм барып текшерип көрүп келгем. Ошондон кийин мен бул боюнча токтотуп, анткени бизде мындай да, биз дайыма мамлекетти кыйнап келебиз. Маданият керек, маданият улуттун жүзү, маданияты жок эл бул эл эмес, андай эл жок болуп кетет деп айтып келебиз. Анан мамлекетти кыйнап биз 30 жылдан ашуун Чүй Шашен атындагы Чүй областтык театрыбыздын имараты жок жүрөт. Бакен Кыдыкеев атындагы театрыбыздын 32 жылдан, 34 жылдан бери имараты жок жүрөт. Анан
жөн эле бир киши келип эле жөн эле өзүнүн ишканасында эле мамлекеттик мүлктү иштетүүрү бул мыйзамсыз. Мен ошондо эле айткам, мыйзам чегинде гана иш алып баралы деп. Анан комиссия түздү, комиссия бүт баарын чечим кабыл алды, карап чыгып, эч кандай Маданият министрлиги тарабынан мыйзамсыз иш алып барылбагандыгын, ал жакта тияктагы туура эмес иштердин баарын токтотуп, азыр буну биз Чүй областтык драма театрына өткөрүп бердик. Эгерде биз мамлекетке ошондой имарат салып берүү боюнча сурансак, 2 же 3 миллиард сомдун каражаты кетмек. Театр салыш бул эң кымбат, мисалы үчүн 10 мектеп салганга барабар кымбат. Ошон үчүн биз ошону туура мамлекеттин мүлкүн туура колдонуу үчүн ошону Чүй театрына өткөрүп бердик. Бизде бүт бар идеальный аппак кыз, сонун болуп атат дегенден алысмын. Бизде проблема аябай көп. Биз республика боюнча имараттарыбыз, мекемелерибиздин абалын мониторинг жасап чыктык. Ошондо 80-85% жараксыз болуп чыкты имараттарыбыз. Советтер Союзунда курулган, эскирип жеткен, кулайын деп калган маданият үйлөрү, китепканалар, музейлер. Бир эле тарых музейин имаратын реставрация кылабыз деп канча бум болдук. Мамлекеттик деңгээлде. Башкалар каралды, биз могул оперный театр менен эле филармониянын ортосунда жүрөбүз, ушул жерде культурный центрде эле карап элечи. Ошого да каражат жетпей. Эми мындай башталып, мына Кыргыз драма театры болду, бүттү ремонту. Эми тышкы жактарынын ремонттору, филармония бүттү ремонттору, аны дагы улучшение кетти. Оперный театрдын ремонту бүттү. Жакында цирк бүтөт, анан Гыдыкеева, анан кукольный театр. Ушулар параллельно жылына жок дегенде 30 имаратты капиталдык ремонттон өткөрүү, анан бир дагы 30-тай жаңы курулуш иштерин жүргүзүп, баягы мурдагылардын ордуна алып, анан концепцияны, башка концепцияны өзгөртүү. Башкысы бул сөз эле менен эмес, иш менен көрсөтөлү деп, мына быйылкы жылдын ушу аракет кылуунун негизинен 673 миллион сом Маданият министрлигине ушул көп жылдардан бери чечилбей келген көйгөйлөрдү чечүү үчүн бул аспаптарды алуу, музыкалык аспаптарды алуу, ошондой эле спектакльдерди, жаңы концерттерди коюу үчүн каражат алдык. Ошолорду ушул регионго, айылга, гастролго барып, ушул руханий нерсе менен багыш үчүн элибизди гастроллорго ошол тамак ашына чейин каралды. Жаңы ушул окуу куралдарын чыгаруу үчүн каралды. Ошол эле биздин жаңы чыгармаларды жарата турган бул союздарыбыз, ошолорго дагы жазуучуларыбызга, киночуларыбызга, сүрөтчүлөрүбүзгө, композиторлорубузга бардык тарабынан каражаттар каралды. Бул эгемендүүлүккө чыккандан бери бул көйгөйлөр чечилбей келген. 50-60 жыл болуп аспаптарыбыз алмашылган эмес. Оркестрлерибиздин кийимине чейин жаңы бий кое турган болсок, мунун баары бул мамлекеттин жүзү. Биринчи башка жактан турист болобу же мамлекеттик деңгээлдеги конок болобу, сөзсүз маданиятыбызды көрсөтөбүз. Аэропортко келип түшөрүбүздөн баштап, маданият менен баштап, кеткенге чейин маданиятыбыз менен коштоп кетиребиз. Ошондой эле тытык кийимдерди кийип жүрсөң, же аспабыңдын үнү чыкпай жарык болсо, бул мамлекеттин жүзү болуп, багыштарым жакшы эле аракет кылган экен, бирок кыйналып аттыр. Өзүнүн маданиятын жоготкон, багыштын кийимин кара, аспабын кара десе, бул уят эле нерсе. Ошонун баардыгы чечилип атканы, анан дайыма бюджеттик бул бир эле жолку эмес, жылдап ошолордун баары өсүүгө каражат каралып берип атканы, бул чоң биздин мамлекетибиздин жетишкендиги десек болот. Бул биздин экономикабыздын өсүп атканынан эме берет, кабар берет да. Айылдык маданият үйлөрүнө, маданият тараптарына бир жылына миллион сом иш чара өткөргөнүнө, андан тышкары фонограмма колдонбоо үчүн бүт баарына жаңы үн күчөткүч аппаратура, жакшы сапаттуу аппаратураларды 40 районго тең алып беребиз. Бул каражат каралды, каражат бөлүнүп берилди. Биз карап, уже ар бир фирмалардын өзү менен түздөн түз тендер аркылуу эмес, түздөн түз биринчи булактан алышканга азыр макулдашууларды жүргүзүп жатабыз. Ар биринин тыйындарына чейин санап,
чтобы ортодо посредник болуп акчаны уурдап кетпес үчүн түздөн түз компанияга түшкөн. Ошон үчүн атайын госпредприятие түзүп атабыз. Алар тендерсиз түздөн түз түзө алат. Анткени биз тендер өткөргөндө Кыргызстандагы бирөө утат дагы аны 20% акчасын алат. Ал жерде аябай чоң сумма. 20% 30-40 миллионду алып кетет дагы 50 миллионго чейин. Ал дагы биз бир топ бир оркестрлибизди камсыздай турган акча кетип калып атат да. Ошон үчүн биз түздөн түз ошол фирмалар менен Италияныкын, Франция, Англия, Кытай, Япония менен түздөн түз ошол чыгарган фирмалар менен иштешкенге